Основной иградан фишкасы эмне деп ойлойсуз? Вот уже именно менин играмдан. Мага оюнчулар көп эле келишет. Мен да трансформация оюн ойнотом, бирок ошол жерде ойноп бүткөндө кимде детский баягындай программалар, убеждения, негативный программалар чыккандарга айтам, обязательно жаңы эженин оюнун ойногула деп, анткени именно ушул сиздин оюнуңузда адамдардын детствосундагы нерселер чыгат да. Мага да ошол нерсе чыгат. Анткени меникинде башкача трансформация жүрөт, но именно сиздикинде мен жаш бала кезимдеги кайсы установкалар кирип кетти, кандай мындай начар убежденияларым бар, ошолордун үстүнөн иштеш керек, эмнени кылбай жатам, эмне башымдан өтүп эле ошол кайра кайталанып, же болбосо менин жашоомо тоскоолдук берип жатканын түшүнөм да. Ошондуктан мен всегда эле бир жылда бир жаңы жыл эжеден ойноп турам да. Болбосо вот дайыма мактайм. Башка оюндарга барган эмесмин, жаңы эженики күндө ойносоңор дагы жаңы нерсе чыгат деп ишенем, бирок мен өзүмө керек учурда келип ушинтип ойноп, сонун результаттар алып Рахмат келем. за доверие, рахмат ишенимиңизге токмайм. Рахмат. Просто бир желание болуп калат внутри, жаңы эженин оюнун ойноп келейин дегенде эле мен чындап бир запрос менен келген жок, анан запрос тапкыла дегенде пока ушул эле ой бар да менде. В основном все хорошо, ушуну сурайын деп келип, анан былтыр баягы жаңы ишимди баштайм дегенде ответ алып кеткендей эле бул жерде андан да лучше ответ алдым. Былтыр еще кичине сомнение болуп, но баштай бериш керек деген ответ менен кетсем, быйыл баштай бер, баары жакшы болот деп. Особенно вот этот в конце монун чыкканы меня прям аябай эле обнадеживает. Вот, андан кийинкилери башында вот коркунучтуулар чыгат да, потому что да, у меня были претензии от энемечи, я это сейчас говорю как пример. Иногда вот я как девятка, эмоциональный человек, всегда эмоциями айтам да, если заметили. Экөөңөрдөй өтө спокойный боло албайм мен.